Assalamu alaikum. Hi everybody. Бүгін біз сіздер менен бірге биринчи сабакты баштайбыз. Биринчи сабакта алфавиттерди карайбыз. Ар бир тилдин өзүнүн алфавити, өзүнүн тамгалары бар. Англис тилинде болсо 26 тамга бар. 26 тамганын 5-өсү негизги үндүү тамгалардын катарына кирет. Бир тамга болсо үндүү дагы, үнсүз дагы ролду ойнойт. Ал эми калган 20 тамга consonants, үнсүз тамгалар. Келгиле азыр силер менен бирге ар бир тамгага токтолуп, үндүү үнсүзгө бөлүп мисалдарды келтиребиз. The first letter is A. Repeat after me. A. For example, A тамгасы эки жол менен окулат. Cap. Cap. Үнсүз тамга менен бүткөн учурда биз аны А кылып окуйбуз. Cap. Cap. Экинчи учурда үндүү тамгага бүтсө сөз, анда биз аны алфавитте болгондой кылып окуйбуз. For example, cape. 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 Дагы бир мисал, hat, шляпа. Үнсүз тамга менен бүттү, демек биз аны А кылып окуйбуз. Hat. Hat. Үндүү тамга менен бүткөн учурда hate. Hate, жек көрүү. Экинчи тамга B. B. B тамга бул үнсүз тамгалардын катарына кирет. B болуп эле окулат. For example, ball, top. Үчүнчү тамга бул C тамгасы. C тамгасы C анан К болуп окулат, достор. Бизге эки тебишти берет. Качан C болуп окулат? Эгерде C тамгасынан кийин I, E, Y тамгалары келсе, биз ал учурда ал тамганы C кылып окуйбуз. For example, мисал үчүн city, шаар, city. Экинчи учурда voice, voice, голос, үн. C'ден кийин I тамгасы келди, биз ошон үчүн C кылып окудук. Үчүнчү учурда I see, музду. Y тамгасына бүттү, C'ден кийин Y тамгасы келди, андыктан биз аны C кылып окуйбуз. I see. Төртүнчү алфавиттеги тамга бул D тамгасы. D тамгасы D болуп эле окулат. Мисал үчүн dog. Dog. It. Бешинчи тамга бул үндүү тамга. I тамгасы, достор. I тамгасы дагы эки негизги жол менен окулат. Биринчиси биринчиси I. Эгерде сөз үнсүз тамгага бүтсө, биз ал учурда кылып окуйбуз. Мисал үчүн as a consonant, үнсүз тамга катары алып карай турган болсок, сөздүн аягы үнсүз тамгага бүтсө, биз анда кылып окуйбуз. For example, pet. Pet. Үй жаныбарлары. Эгерде сөз үндүү тамгага бүтсө, биз ал учурда I кылып окуйбуз. For example, easy. Easy. Лёгкий, жеңил. Кийинки биз карай турган тамга бул F тамгасы. Бул consonant, үнсүз тамганын катарына кирет. Андыктан F болуп эле окулат. For example, freedom. Freedom, эркиндик. Кийинки үнсүз тамга бул G тамгасы. G тамгасындагы эки окулуш жолу бар. Бир учурда G, экинчи учурда G болуп окулат. Кайсыл учурда G болуп окуйт? Эгерде G тамгасынан кийин I, E, Y тамгалары келсе, биз ал учурда G кылып окуйбуз. For example, danger. Danger, коркунуч. G тамгасынан кийин I тамгасы келди, ошондуктан биз G кылып окудук. Danger. Экинчи мисал, giraffe. Giraffe. Жираф. Бул учурда да G тамгасынан кийин I тамгасы келди, ошондуктан биз G кылып окудук. Ал эми үчүнчүдө biology. Biology, биология. G тамгасынан кийин Y тамгасы келди, ошон үчүн биз аны дагы G кылып окудук. Калган учурда бардыгында биз G кылып окуйбуз. Мисал үчүн gun, оружие, курал жарак. Gate бул ворота. Кийинки үнсүз тамга бул H. H үнсүз тамгасы дагы бизге Х тебишин берет. For example, hope. Hope, үмүт. Экинчи мисалга happy. Happy, бактылуулук. Кийинки тамга I тамгасы. Бул үндүү тамга, vowels. Демек, мунун дагы эки негизги окулуш жолу бар. Биринчи учурда эгер сөз үнсүз тамгага бүтсө, биз анда I кылып окуйбуз. For example, beat.
bit. Biraz, немного. Эгерде сөз үндүү тамгага бүтсө, анда биз анда ай кылып окуйбуз. For example, bite. Bite. Тиштөө. Кийинки тамга бул J тамгасы. J тамгасы үнсүз тамгалардын катарын толуктайт. Consonant. Ал J болуп гана окулат. For example, jump. Jump. Секирүү. Кийинки үнсүз тамга бул K тамгасы, достор. K тамгасы К гана тыбышын берет бизге. For example, kite. Биз бала кезден ойногон воздушная змейка, игрушка, kite. Кийинки үнсүз тамга бул L тамгасы. L тамгасы дагы L болуп эле окулат. For example, laptop, notebook. Кийинки тамга M тамгасы. M. M тамгасы дагы M тыбышын берет бизге. For example, moon. Moon. Ай. Кийинки тамгага токтолобуз. N тамгасы. N. N тамгасы бизге N тыбышын берет. For example, nest. Nest. Уя. Кийинки тамга бул үндүү тамга. Үндүү тамгалар бул Ö тамгасы. Ö тамгасы дагы эки жол менен окулат. Негизги эки жол менен. Биринчи учурда, эгерде сөз үнсүз тамгага бүтсө, анда биз O кылып окуйбуз. Кыска O. For example, hop. Hop. Секирүү. Эгерде сөз үндүү тамгага бүтсө, анда биз аны Ö кылып окуйбуз. For example, hope. Hope. Эгерде бизде сөзүбүздө эки O тамгасы чогуу бирдей келсе, анда биз аны U кылып окуйбуз. Долгий, созулган U. For example, good. Жакшы. Кийинки үнсүз тамга болсо бул P тамгасы, достор. Consonant. Бул бизге P гана тыбышын берет. For example, pancake. Pancake. Блины. Кийинки тамгага токтолобуз. Бул Q тамгасы. Q тамгасы бизге Q гана тыбышын берет. For example, queens. Queens. Айва. Кийинки тамга, достор, A тамгасы. Биз британский английскийде бул окулбайт. Ал эми американский английскийде R тамгасы дайыма басым жасалып окулат. Мен силерге американский английскийди үйрөткөндүктөн дайыма R тамгасына басым жасап окуйбуз. For example, ring. Ring. Бул шакек. Кийинки үнсүз тамга S тамгасы. S тамгасы бизге S гана тыбышын берет. For example, sleep. Sleep. Уктоо. T тамгасы, достор, кийинки тамга жазабыз. T тамгасы. T тамгасы T тыбышын берет. T. For example, take. Take. Алуу. Кийинки үндүү тамга бул үндүү тамга U тамгасы. Демек, эки негизги жол менен окулат. Биринчи учурда, эгер сөз үнсүз тамгага бүтсө, биз ал учурда А кылып окуйбуз. Эгерде сөз үндүү тамгага бүтсө, анда U болуп окулат. For example, up. Up. Вверх, жогору. Use. Use. Биздин сөзүбүз үндүү тамгага бүттү, ошондуктан биз U кылып окудук. Use. Колдонуу. Кийинки тамга we тамгасы, достор. We тамгасы бизге we гана тыбышын берет. Кийинки тамга болсо W. Бул тамгада бизге w тыбышын берет. For example, wind. Шамал. Кийинки тамгасы X. For example, box. Коробка. Биз силер менен жогоруда айткандай эле үнсүз дагы, үндүү дагы тамганын ролун ойногон бир тамга бар, бул болсо Y тамгасы, достор. Y тамгасы үнсүз дагы, үндүү дагы тыбышты берет, достор. Үндүү тамга катары карай турган болсок, эгерде сөздүн аягы Y тамгасы менен бүтсө, биз ал учурда үндүү тыбыш катары карайбыз. For example, shy. Уялчак. Cry. Ыйлак. Ыйлоо. Consonant. As a consonant. Качан биз муну үнсүз тамга катары карайбыз. Эгерде сөздөр Y тамгасы менен башталган учурда көбүн эсе.
For example, yes, бұл жерде е дыбышын беріп қалады дагы, біз үнсіз тамға қатар есептейбіз. Yes, ооба. Yellow, сары. Англис тіліндегі ең ақырқы 26-шы тамға бұл Z тамғасы, достор. Z, Z тамғасы Z ғана дыбышын береді бізге. For example, zoo, zoopark, zebra, zebra. Демек, біздер менен бірге жалпы англис тіліндегі 26 тамғаны қарап алдық. Үнсіз үнді деп бөліп атабыз vowels and consonants. Үнсіз үнді деген негіз эмне? Эгерде бул түшүнүксүз болотса, түшүндүрө кетейин. Vowels үндүү тамгалар биздин оозубуздан эч кандай тоскоолдукка ажырастан чыккан тыбыштар. For example, A, O, U, I. Ал эми consonants үнсүз тамгалар биздин оозубуздан чыгарда дайыма тоскоолдукка учурайт. For example, B. Бит тыбышы биздин тоскоолдукка учурап, илебибизге тийип, үнсүз тамга болуп жаралып атат. For example, T. T тыбышы дагы биздин тишибиз менен тишибизге тийип, тоскоолдукка учуруп атат. Андыктан бул дагы as a consonants үнсүз тамга катары саналат. Демек, биз үнсүз үндүү тамгалардын айырмасын билип алдык. Келгиле эми англис тилиндеги тыбыштарга токтолобуз. Англис тилинде 26 тамга бар, бирок 44 тыбыш бар. Эмне үчүн? Эки эсе көп. Анткени англис тилинде тамгалар 2 тамга биригип, 3 тамга биригип, же болбосо 4 тамга биригип, ар кандай тыбыштарды бере берет. Келгиле азыр ошол тыбыштарга токтолобуз. For example, CH тамгасынын бирикмеси Ч тыбышын берет. Chalk, бор. C анан K тамгасы биригип К тыбышын берет. For example, clock, саат. GHT 3 тамга биригип Т тыбышын берет. For example, weight, салмак. NG тамгасы биригип бизге Ң тыбышын берет. For example, hang, илүү. PH тамгасы биригип бизге F тыбышын берет, достор. PH, phone. SH тамгасы биригип Ш тыбышын берет. For example, sheep. WH тамгасы биригип бизге W тыбышын берет. For example, when. WR биригип бизге R тыбышын гана берет. For example, wrong. GH тамгасы биригип бизге F тыбышын берет. F. For example, enough. Жетиштүү. WH тамгасы биригип бизге Х тыбышын берет. For example, who. TCH тамгасы биригип Ч тыбышын берет. For example, watch, кол саат. Ал эми TH тамгасы биригип бизге эки тыбышты берет. Биринчисинде Z, экинчисинде S. Z болгон учурда, көпчүлүк учурда сөздүн башында келсе жана ата точтордо биз Z кылып окуйбуз. For example, they, алар. Ал эми S болуп окула турган учурда көбүнчө for example, think. Үндүү тамгалардан мурун гана биз S кылып окуйбуз. For example, think, ойлонуу. Эки үндүү тамга чогуу келгенде биринчисине басым жасалып окулат. Мисалы үчүн meet, жолугушуу. Экинчиси goat, эчки, каза. Бул учурда бизде эки үндүү тамга чогуу келип атат. O анан A тамгасы. Биринчи үндүү тамгага басым жасайбыз дагы, экинчи A тамгасы окулбай калат. Goat. Дагы бир мисал pie, пирог. Бул учурда дагы эки үндүү тамга бар бизде. I андан кийин E. Биз биринчисин гана окуйбуз, экинчиси окулбай калат. Pie.
Демек биз силер менен бирге бүгүн биринчи сабакты өздөштүрүп алдык. Repeating is the best practice деп башында айткандай эле кайталоо бул эң мыкты практика. Андыктан бүгүнкү өздөштүргөн сабакты 26 тамганы дагы бир ирет кайталап биз силер менен бирге бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Даяр болсоңор сөзсүз түрдө үнүңөрдү чыгарып мен артымдан кайталагылам. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Азаматсыңар достор. Биз силер менен бирге жалпы 26 тамганы кайталап алдык. Бүгүнкү сабак ушул менен жыйынтыкталды. Экинчи сабакта көрүшкөнгө чейин. Bye.